Рысбеков Жапаркул Кишепович 1967 жылы 7 мартта Чаншань районунун Оттук айылында төрөлгөн. 1974 жылы Оттук орто мектебин 1-класска кирип, 84 жылы ийгиликтүү аяктаган. 1984 жылдан совхоздун чабан болуп эмгектенген кезде ийгиликтеринин артынан Совет бийлиги комсомолдун лауреатына көрсөткөн. 7 жылы советтик аскер кызматында өтөөгө чакырылган. Аскердик кызмат учурунда эр жүрөктүн мекенге болгон ак эмгегин баалап, советтик армия сержант намын ыйгарган. Аскердик кызматын 1989 жылы аяктап, 89 жылдан тарта ички иштер бөлүмүндө участкалык милиция болуп эмгектенген. Кызмат учуру өзүн эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, кылмышкерлердин кармоо учурунда ден соолугунан жаракат алат. 1993 жылдан тарта соода тармагында эмгектенген. 2014 жылдын май айында элдин шайлоосу менен Бишкек шаарынын 1-май районунун номер 42 мааласынын башчысы болуп иштеген. 10 жыл аралыгында Заводской поселок аймагында элдин жашоо турмушундагы күнүмдүктөгү ар кандай кыйынчылыктарынан, көчөлөрдү таштандылардан тазалап, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнүн күчү менен мааласына сууну киргизип, көчөлөргө жарыктык коюп, жолдорду салып, элдин өмүр бою жашаган жердин үйүнүн кызыл китебин мыйзамдаштырып элине карматып берген. Пандемия учуру өзүн ойлобостон эли ачка калбасын деп чоң кызмат кылып, эмгеги сиңирген. Кыргыз элин көтөргөнгө күнү-түнү аракеттенди. Бишкек шаарынын 1-май районунун депутаттары менен тыгыз иш алып барып, Жумабек, Акмуз, Павла, Чимкет көчөлөрүн жарыктандырып, дайыма тазалыкта кармоого өзүнүн элин дагы, кызматтагы дагы элине тартипке салчу. Иштеген ишин баалап, көптөгөн ардак грамоталары, ыраазычылык каттары Бишкек шаардык кеңеш тарабынан күмүш төш белги менен сыйланган. Бир тууганыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Бейиш багында жүрүшүнө Аллах насип этсин.